кантип кайсы бет менен келесиңер деп бул ырды жаздым эле. Ушуну мен эчтеме ойлоп тапкан жокмун. Жөн эле ошолордун сүйлөгөн сөздөрү, парламентте айткан сөздөрүн ырга кошконго аракет кылдым. Ошону окуп берип коеюн. Кантип кайсы бет менен келесиңер. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар элге эртең эмне убада бересиңер. Карызга белчебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер. Олтурдуңар, төө десе бээни айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтылчу ойду толук жеткире албай, сөйөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш жылдың кылып, 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейли эми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жана дагы Майамага ээрчишип эс алганы баргылачы. Сексалүттү жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошояк эле калгылачы. Эл аралык маселе түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша илип олтурасың, ар кимиңер немиңерди качат кылып. Ойгоңгула, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлоодо шайлабы деп мен таштадым чакырук.